Дагы бир жолу кутман таңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Ал эми болсо биздин студиябызда коногубуз бар. Таныштырып өтсөк, конокторубуз бар. Ооба. Таныштырсак, Айтбек Мухамбетов атындагы Теңир Тоо тобунун солисти Кубатбек Алымкулов жана ошондой эле Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын солисти Акмана Ишбаева чыгармачыл түгөйлөр десек болот, таттуу түгөйлөр десек дагы болот. Биздин студиябызга келип калышкан. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыздар менен. Тең болсун. Таңкы маанайыңыздар кандай? Абдан сонун, жакшы. Чын Жакшы экени айтыңыздарчы, чынында эле көрүнүп турат, эртең менен канчада турасыздар? Сиздин үй бүлө канчада ойгонот? Көнүп алганбыз. Эртең менен биринчи уулубуз мектепке барат. 6-да эле туруп уже даярданып баштайбыз. Саат 7:30 барып калыш керек сабагына. Кечикпей. Азыр балдардын баардыгын садикке, мектепке таштап келе жаткан учурыңуздар. Ооба, биз баягы кандай шарт болбосун, кечинде 2-де жатабызбы, 3-дө жатабызбы, эртең менен баягы солдаттардын режиминде эле болуп калды. Эртең менен 5:30-6-да тике туруп мектепке даярданып баштайбыз. Анан эми мен азыр кичинекей уулум менен үйдөмүн. Анан атасы менен улуу балабыз мектепке кетишет. Биз экөөбүз үйдө калабыз, уйкуну улантабыз деген. Жакшы. Эртең менен ырда койготсоңуз керек, тургула депчи. Жок. Тескерисинче мен шыбырап жүрүп ойготом, анткени кичинекейибиз ойгонуп кетпесин деп, ал ойгонуп алса чыр салат. Ошондуктан экөөнү эметип ойготуп, чайын даярдап коюп, анан экөөнү ойготуп узатам. Жакшы. Кубат мырза, Акмана эже, чыгармачылыктагы кандай жаңылыктар болуп жатат сиздерде? Бизде чыгармачылыкта жакынкара деле ыр жаздыруунун үстүндө иштеп атабыз. Экөөңүздөр. Чогуу дуэт кылып. Дуэт кылып. Анан дагы кыргыздын баягы той топурунда бизге кызмат кылып, үй бүлөнү багып, ошол чыгармачылыкка ошол аркылуу баягы пайда таап, анан иш жүзүндө ошондой аракет кылып атабыз. Акыркы убакта ошол көбүнчө дуэт чыгармаларды аткарууга кириштик. Көп чыгармаларыбыз дуэт менен аткарылат. Анан баягы той топур деп атпайбы? Той топур эмне? Албетте колубуздан келгени бул тамадалык. Буга чейин экөөбүз Башкошконго чейин эле экөөбүз 2 бөлөк тойлорду алып барып жүргөнбүз. Анан үй бүлө куруп, баягы балалуу чакалуу болгондон кийин ушундай бир жаңылык кылалы, тандем тамадалар деп, чогуу алып баралы тойлорду деп, ушундай дуэт болуп алып барып калдык. Анын арасында биз бир эле өзүбүз баягы алып барбастан, андан сырткары дуэт чыгармаларды аткарып келебиз. Кыскасын айтканда, баягы орусча айтканда всё включено дейт эмеспи? Ошол универсал. Ошол баягы тойдо айтылчу жар-жардан баштап, тойдун аягына чейин, батага чейин дуэт менен сүйлөп, дуэт менен алып барганга аракет жасап, азыр ошону менен иштеп келебиз. Элдер кандай кабыл алып атышат? Кабыл алуу аябай жакшы. Эми жалгыздарак баягы бак болбойт дегенде, 2 киши кошулганда бири-бирин баягы бирөө аласын тартып, бирөө маласын тартып кетсе, бирөө аласын түздөп дегенде ушундай жакшы да, мындай. Бириң токтоп калсаң, экинчисин улантып, бири-бириңе баягы шайкеш келип, аябай элдер дагы. Бириңиздер толуктап турасыздар, Өткөндө эле жакында эле 20 канчасы эле 19 19 күнү Барскондо тою бар болчу, 60 жылдык. Ошол жака барып келди атайын заказ менен. Алда элдер айтып атат, аябай мындай жумшак сонун алып барат экенсиңер депчи, анан таластык байке конок барып турду, анан айтып бизде таласта дейт, микрофон мындан такап алып, анан отчулдашат деп башкача сүйлөп, жеп аткан тамагыңды мындай неудобный болуп жейсиң депчи. Баягы эл менен иштеш, баягы публика менен иштеш өтө кыйын. Ооба, тилин таба билиш керек. Ооба, көңүл бурдура билиш керек. Анан өзгөчө үй бүлө баягы куруп үйлөнүп жаткандар көбүнчөсү баягы кайрылышат, анткени кээ бир ата-энелер ушундай кылат экен, ырымдап атайын ушундай түгөй болсун, жалгыз алып барбай түгөйлөр менен алып барсын деп тамадаларды ушундай издешет экен. Анан ошол учурларда дагы бизге кайрылгандар абдан көп. Ошо өзүнүн башында айтып кеткендей эле, ошол жардарынан баштап аягына чейин бүт өзүбүз бизге эч кандай ырчынын кереги жок деген. Өзүңүз ырдайсыздар, өзүңүздөр сүйлөйсүздөр. Ооба. Анан өз-өзүбүзчө дагы ырдайбыз.
ордайбыз, соло ордайбыз. Анан дуэт менен иншалла биздин ошол аткарган чыгармаларыбыздын баары баягы тойго ылайыктуу кылып, түгөйлөр жөнүндө, өмүрлүк жарлар жөнүндө, баягы ошол бүгүн сени башкача сүйгүм келди деген чыгарма. Ошол ырлар албетте өзүңүздөргө да тиешелүү. Ооба, албетте биз үй бүлөңүздөрдөн аны ар бир чыгарманы баягы тандап, ошол чыгарманы ырдайын деп жатканыңда, ошол чыгарманын сага кандай жарашат. Сен ырдасаң, сенин ошол башкан өткөргөн же болбосо келген бактыңды, ушунун баарын камтыш керек да. Биз ошол баягы сөздөрүнө өзгөчө маани берип, анан көбүнчөсү ошондой чыгармаларды тандаганга аракет кылабыз. Жакшы. Куатбек, айтсаңыз, буга чейин алып баруучу болуп экөөңүздөр эки жакта той алып барып жүрдүк дедиңиздер. Анан кайсы учурда билип калдыңыздар ушул бири-бириңизге жылдызыңыздар келишип дегендей? Той алып барган жөнүндө же деги эле бири-бирибиз таанышуу. Эми Кантип баш кошуп калдыңыздар? Келинчегим кыргыз эли бүт эле тааныса керек, тиги радиодо диджейлик кызматта иштеп, анан Санжырада жана Селкинчек деген радио долбоор бар эмеспи, ошол жака Чакырып калды сизди. чакырып калды. Бирөөлөр аркылуу. Мен деле бардым, бул кишини эле таанычу эмеспин, барсам жолдон эмеден тосуп алды, анан кирип эфирден башында жаккан деле эмес дегендей. Көңүл бурган эмес деп. Көңүл бурган эмес. Ой болгон эмес да. Анан ырдап ошентип бирке баягы менен чогуу барган өнөктөшүм менен сүрөткө түшүп, чогуу түшүп болгонбуз. Анан номерди алып WhatsApp'тан жиберипиз. Ошол кезде WhatsApp как раз WhatsApp жаңыдан чыгып атканда жиберип эс болуп, анан макул болуп номерди алышып калып, ошол ойдон анан баягы акыбал сурашып жүрүп, анан жакындашып кеттик. Кандайдыр бир сезимдер, махабат пайда болуп дегендей. WhatsApp күнөө эле турбай. Ой, ошол WhatsApp'ты жана бизди тааныштырган WhatsApp'ты эле союп салыш керек дегендей. Тамаша. Жакшы, демек ошол эле чыгармачылык, ошол эле радио табыштыргандай. Демек бүгүнкү күндө жашоодо дагы, чыгармачылыкта дагы бири-бириңиздерди толуктап келесиздер. Мындай кандай экен үйдө дагы, сахнада дагы, тойдо дагы, башка жакта да чогуу болгон? Акман эже. Баягы бакыт берилсе, ошол бакыт толугу менен берилсе, мен ойлойм бул жакшы нерсе болуп болуш керек. Эми баягы экөөбүз баягы сурап атпайсыңарбы, ар дайым тойду чогуу алып барсаңар. Кээде болуп калат, кээде экөөбүз өзүбүзчө алып барган, бир эле күндө өзүбүзчө алып барган күндөр болуп калат. Мына жакында эле Кубат өзүнчө тойго кетти, бир тойго. А мени болсо таптакыр эле башка Кубаныч Алиев деген аны да билип жүрөсүңөр, ошол жигит чогуу алып барып көрбөйлүбү деген сунуш киргизип, ошол күнү да той алып бардык. Ал да үйлөнүү той болчу. Бирок бакытка каршы ал жерде биз дуэт чыгармаларды ырдай алган жокпуз. Ал өзүнчө, мен өзүмчө болуп, ошол анан мындай башкача болот экенсиң, көнүп калат экенсиң да. Көнүп чогуу алып барганга көнүп калып, анан башка бирөө менен алып барып калсаң, эмнегедир сен сүйлөй турган сөздү улап кетчү, кишиң жок жаныңда, ошондой кишиң жок сыяктуу болуп эле башкача болот экенсиң, бирок аракет кылдык, уят болбогонго. Негизинен үйдө да, башка жакта да, тойлордо да чогуу болуу бул сонун, бул эң жакшы. Мен ойлойм, жаныңда өбөк жөлөк болуп баягы таянар тоң болсо, бул нерсе бир чоң бакыт деп эсептейм. Сиздер көбүнчө ушул той топурда жакшылыктардын үстүнө жүрөсүздөр. Анан көбүнчө тамадаларды билебиз, баягы эртең менен убактысын көбүнчө уктайт, анан кечинде тойдо болот дегендей. Балдарды кандай кыласыздар? Ой, балдар маселеси бизде абдан. Эми баягы улуубуз мектепте окугандыктан, баягы күнүгө математикалык уклон болгондуктан, математиканы күнүгө окушат, анан сабактарды абдан көп татаал. Анан биз ошол баягы баланын сабагын караган жактан көп чоң маани беребиз. Мен ошол өзгөчө тойдон чарчап келемби, эмне болом, канчада келсем дагы сөзсүз ошол баламдын сабагын карап, туура аткарбай калса өзүм кошуп жазып дегендей, колум окшоштурупчу, ушундай учурлар болот. Анан эми кичинекейбиз, эми мынакей басып баягы өз алдынча болуп калды. Бирок буга чейин кыйналып жүрдүк. Баягы бакмачы керек болуп, бакмачы таппайм. Азыр бул чоң, өтө чоң көйгөйгө. Анан эми тапсаң дагы кандайына туш келесиң.
эми баягы дүйнөдө ар кандай көрүнүштөр болуп турат, ошондуктан ишеничтүү адам таппай жүрдүк. Буюрса мына жакынкы күндөн бери өзүбүздүн кошуна келин ошол кишиден суранып карап берчи депчи. Азыр эми ачык эле сөз, эртең менен ойготуп, баламды уктап жаткан жеринен ошол келинди чакырып, жанында жаткызып коюп анан келдик. Жакшы. Анда чыгармага кезек берсек, экөөңүздөрдүн дуэт аткарган ырларыңызды да угуп жүрөбүз. Ушундай сонун чыгармалар кайсыл ырдарды айтасыздар? Биз эми аракет кылып ырдап берели. Негизи эфирдегилер аябай көнүп алышканда, ырчылардын баарын ушу таң атпай сынайт да. Кимден кандай үн чыгат экен деп, чынын таң атпай ырдаш дагы өтө кыйын. Нурак атабыздын ушул өмүрлүк жарга деген жакшы чыгармасы бар. Ошол чыгарманы келинчегим экөөбүз аткарып берели. Мына экөөбүз сөзү болсо ошо Нурак атабыздын байбичеси Аманбүү Төрөгелдиева эжекебиздики. Булар дагы түгөйлөр, биз дагы түгөйлөрбүз, аткарып берели. Сүрдөп турган сезими бүрдөп турган Адам бары мага бик мага артынан айта албаган дүйнөдө эч теңдешсиз бир адам бар, ал мага Кудай кошкон өмүрлүк жар. Ал барда маңдайымда шаттанамын, айланам шаңга толгон ыйык гүлзар, ыйык гүлзар. Кайтарбаган гүл болуп чайпалбаган адам бар аздектечүң өзүнө байкалбаган ал мага Кудай кошкон өмүрлүк жар. Балким бир өгөгөр, бир өгүзар, бир келген бул өмүрдө болбосун чоң. Адашып сүйүүдөн жаңылгандар. Махаббат меримини өмүрдү бөлөп турган турмуштун ойку кайкы жолдорунда тоо болуп жөлөп турган ал мага Кудай кошкон өмүрлүк жар. Балким бир өгөгөр, бир өгүзар, бир келген бул өмүрдө болбосун чоң. Адашып сүйүүсүн жаңылгандар. Ал мага Кудай кошкон өмүрлүк жар. Балким бир өгөгөр, бир өгүзар, бактылуу болуш үчүн бул дүйнөдө
бар болсун балдар жана, бал болсун ак сүйүүсүн, арнаган жар, арнаган жар. Баракелде, бар болсун, сиздер дагы бар Чоң болуңуздар. рахмат. Ар дайым мына ушундай сонун болуп, сонун түгөйлөрдүн катарын толуктап, ушундай сүйүрларын ырдап эле бактылуу үй бүлөлөрдүн катарын толуктап жүрө бериңиз. Рахмат, Сіздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Таңкы убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн дагы таттуу түгөйлөр. Айтбек Мухамбетов атындагы Теңир Тоо тобунун солисти Кубатбек Алымкулов жана ошондой эле Абдулас Малдыбаев атындагы опера балет театрынын солисти Акмана Ишбаева, атактуу Токон Ишбаев атабыздын дагы кызы деп айтсак дагы албетте болот. Чоң рахмат сиздерге. Ыраазычылык билдиребиз. Күйөө боласың. Күйөө боласыз. Бар болуңуздар. Рахмат. Дал ушундай сонун маанайда таманай беришти алдыны көздөй улантат. Ал эми болсо алдыда болсо биздин кесиптешибиз даярдап келген сюжетти биргеликте көрөлү.